Hurmatly Sadır Nurgojoyevich Taşiyip Naraman rayonunda Kirmiti ayıl hökümetinde mizamsız işler boldat. Eldin atынан gayrılуу. Sadır Nurgojoyev siz meni Taşiyipqa 10 gün boldu prokuraturaga жазып бергем. Буга чейин эл жазган, бири каралган эмес. Naraman rayonuna бардык жерде булар тааныштары бардыгы басып коет. Мына каралбай атат. Мисалы бүгүн 8-9 gün болду. 3 күндө каралыш керек. Прокуратура карабады. Бүгүн түшсөм эртең 10 күндөн кийин дагы жаш баланы алдаганда алдашты. Мен айттым. Болсо мен ошко кайрылам дедим. Ошону мизам чегинде урматтуу Ташиев, шуну Ташиевка жеткизип койсоңуздар. Мизам менен карап берсеңиздер. Мына Гүлжигитов Сүйүн, Абдуллебек Шермаматов, Адыл, Талай, Бәлі деген Бәләке, Бәлі. Бешөө мизамсыз көп иштерди кылган, жерлерди сатып, ашыкча пулбаларга сатып, карапайым эл жаштардын чеги жок азыр. Чеги жок. Ушуларды карап берсеңиздер. Мизам менен карап, мына Гүлжигитов Сүйүндүн тупурактары кетип атат Арапбаев Азаматка. Мына Примупка мына жерден жер сатыптыр 1,5 миллионго. Мизамсыз. Элдин кайрак үлүшү о жер. Арапбаевка тупурактар кетип атат. Мизамсыз. О жер элдин үлүш жерлери. Тупурактар сатылып атат. Олун пулу каяка кетип атат. Келип Ташиев сизге кайрылуум себеби элдин атынан сүйлөп атам. Шуну карап берсеңиз, бир Араман районуна келип, бир Араман районун бир териштириңчи бир өкмөттөрдү. Алгаштырабыз, өкмөттөн баштайбыз. Biz şakaldardı birden şakaldardı atkандай atабыз dediniz. Atpаң, кусуш керек bunu. Өзүңүз айтыңыз birden карайбыз dediniz. Караң мына биздин айыл өкмөттү, Кермөтү айыл өкмөтүндө 5 yıl адам бар. Булардын эмне аталарынан калганбы? İşte атат алгашпай. Өкмөт кайта экинчи жолу өкмөт болду. Азыр өкмөткө ушундай шансты бердиңер. Өкмөт дагы эртеге 3-чү турга барам деп үмүт кылып атат. Биз бардырбайбыз, мына Гүлбар эли турат. Бардырбайбыз, мына жаштар турат. Чеги жок жаштар турат. Биз бардырбайбыз 3-чү турга Кудай кааласа. Кусуш керек бу. Ташиев сизге кайрылуун себеби. Булу келип мизам менен карап бериң. Буга чейин биз эскертип бергенбиз. Ошо Садыр Жапаров неме Ак үйдүн алдында митинг болгондо өзүчө бир жерде митинг кылдык, биз жакшы айттык, кет дедик. Эми бул жегенден кийин жеш жакшы болуп атат да. Кеткиси келбейт. Биз жакшы айттык, элдин атынан барып, эл ошо жерде чогулдук, жакшы айттык, кетип кал дедик, кет дедик. Бул эми кимге ишенип атат? Ташиев сизге кайрылушу, бизде семен завод бар. Семен заводдун Гүлбар элине пайдасы жок. Ушу контордогуларга пайдасы тиет. Бизге эч пайдасы жок да. Биз Гүлбар элине мисалы 5,5 болсо бир 50 тиын арзан бербейт. Балким берет. Биз эл билбейт да бул. Таш, бизде таш турат. Ташты Айыпкул Искендер өткөрүп алган дейт. Элдин сөзү бол, мен элдин сөзүн айттым. Ушуну текшерип берсеңиз, ташка ким отурган? Бизге биздин завод жогам тиричилик өтүп аткан. Заводдун бизге эч кереги жок. Жолдорду оңдобогондон кийин незаконный иштеп берсе, законный жолдорду оңдоп берсе майлы. Биз заводду бузулуп кетсин дебейбиз. Биздин немелерди оңдосун майлы, жолдорубузду оңдоп, прожектерлерди койсун. Биздин өкмөт, шалакы өкмөтүбүз
bir ишти жасабагандан кийин бетин айтсак жаман көрүп атат. Жаман көрүп атат. Кет дедик. Bir жылда 23 milyon Aravanга төгүлөт экен. 11 milyonu Кермет айыл өкмөтүнө келет экен. О пулдар каяка кетип атат? Тупурактын пулу каяка кетип атат? Ошого ташип, шуну ташипка жеткизип ташип сизден суранчы Гүлбары элинин атынан иланжыбыз кабады. Биз прокуратурага мисалы элдин атынан бердим, карабады. Ошого акыры ушу телефонго ушу сизге жетсин, ушу келип Араван районуна келиң, Араван районуну текшериң, анан Кермет айыл өкмөтүнө караң. Сизден суран шуну карап бериң, мыйзам менен караң ушуну. Көп жерлер кетти бизден. Булар кусуш керек. Ким айтат? Акыр бирөө айтыш керекпи, акыйкатты сүйлөш керекпи? Жаман көрөт. Кусуш керек булар. Жедиби? Кусуш керек. Мен атын атагандар 5 адамдын атын атадым, ошолор кусуш керек. Көп жеп салдылар, ашыкча жеди. Чек арадан чыгып кетти. Бешөтөн кусуш керек. Эл кет деп талап койгондон кийин кетиш керек эле. Биздин айыл өкмөт Гүлжигитов сүйүм майли мен кетти, мен ордума шайлап алыш деп. Биздин конторду ташип кароолуна чейин алгаштырыш керек. Өкмөттөн баштайм дедиңиз, мынакей. Биздин Кермет айыл өкмөтүнөн баштам.